Кыргыз элинин улуу мурасы, эпикалык традициясы мына ушундай баа жеткис руханий байлыкта жатат. Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири экени тарыхта маалым. Өзүнүн өсүш жолунда узак татаал кылымдарды башынан өткөргөн кыргыз эли этикалык маданияттын эң бийик үлгүлөрүн жаратууга жетишкен. Башка элдер өзүнүн өткөндөгү маданиятын, тарыхын жазма адабиятта, скульптурада, архитектурада, театр, сүрөт искусствосунда сактап келген болсо, кыргыз эли өзүнүн бүткүл аң сезимин, ар намысын, күрөшүн, көздөгөн максатын жана бир катар учурларда реалдуу тарыхый окуяларын озеки эпикалык жанрда чагылдырган. Тил жана эпосторду изилдеген өткөн кылымдардагы белгилүү алман немец филологу Якоб Грим биздин тилибиз бул биздин тарыхыбызда деп жазгандай, биздин улуттук тилибиз жана эпикалык дастандарыбыз биздин тарыхыбыз деп айтууга толук акыбыз бар. Ушул жагдай, ушул шарт эпостун ар түрдүү тарыхый, турмуштук багытта өсүп өнүгүшүнө алып келген. Маселен, Кенже эпос деп аталган поэмаларды алып көрөлүк. Адам жана табияттын сыйкырдуу күчтөрү жөнүндөгү төштүк, адам жана жаратылыш жөнүндөгү кожожаш, социалдык турмуш жөнүндөгү утопиялуу кедейкат, романтикалуу сүйүү жөнүндөгү Олжобай менен Шимжан эпостору улуу Манас эпосуна карата гана шарттуу түрдө Кенже эпос деп аталат. Болбосо, булардын ар бири өзүнчө зор дүйнө, түгөнгүс байлык дейт Чыңгыз Айтматов. Андан дагы өзүнүн макаласында, бирок кантсе да кыргыз элинин мына ошол байыркы ата мурасынын эң туу чокусу улуу Манас эпосу. Чынында да Манас жомогу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нечен кылымдардын, кайгылуу, оор окуялардын толку боюна сиңирип, имандык, философиялык, мазмундуу жыйынтыктоолорду боюнча элдин тагдырын ар тараптан жашоо тиричилик, жоопкерчилик, үй-бүлө шарттары, ар түрдүү салт сана, социалдык коомдук турмуш тарабынан кеңири жана толук камтышы боюнча дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен дүйнөлүк поэтиканын эстеликтеринин үлгүлөрүнө жатат. Сөз жок, Манас эпосунда реалдуу турмуш, тарыхый окуялар кыргыз элинин тагдырына байланыштуу чагылганы талашсыз. Ал турмак эпостун келип чыгышы да белгилүү бир тарыхый кырдаалга байланыштуу болушу мүмкүн. Биз бул жерде жазып кеттик. Манас тарыхый санжыр эмес. Тарыхый санжыр эмес. Бул баарынан мурда ошол тарыхый жана реалдуу окуялардын негизинде кыргыз элинин чыгармачылык генийинен жаралган, уламтакталып, тазарып, артыкпаш жүктөрдөн бошонуп, керектүү, зарыл, жаңы кошулмаларды кабыл алып, тулку боюна сиңирип, өзүнүн бүгүнкү көз кайкыган бийиктигине жеткен көркөм чыгарма. Демек, Айтматовдун бул оюна кошулбай койгонго болбойт. Чын эле ушул Манасты окуп отурганда угуучулар ушул Манасты редакциялап турушчу экен. Демек, баланча Манасчы минтип айтчу эле, могул жериң болбой калыптыр, муну оңдош керек деп. Анан ушул Айтматов жазып кеткендей, демек, артыкпаш жүктөрдөн бошонуп, керектүү, зарыл, жаңы кошулмаларды кабыл алып, тулку боюна сиңирип, өзүнүн бүгүнкү көз кайкыган бийиктигине жеткен көркөм чыгарма, редакцияланып отуруп жеткен да. Ошондуктан бул чыгармада кадимки кадырисе жашоо тиричилик менен катар акыл жеткис укмуштуу фантастика, тарыхый окуялардын алыскы чыгышы менен катар шумдуктуу миф табигый түрдө бирге жашайт. Аларды биринен бирин ажыратууга, бөлүп алууга болбойт. Алар бирине бири өтмө катар чырмалышкан. Элдин көркөмдүк аң сезимин аркылуу муундан муунга, укумдан тукумга өткөн Манас эпосу ошентип бышып жетилип, чыңалып, күчүнө толуп турган кезде бизге, биздин күнгө туш келди. Бул анын зор тарыхый бактысы. Болбосо ким билет, эпос эмес, эпосту жараткан эл улам бир трагедиядан бир трагедияга учурап, азаюудан азаюуга бараткан. Улуу Октябрдын жаркыраган таңы менен кыргыз эли капарына келбеген жаңы дүйнөгө туш келип, анын бирден бир перзенти Манас эпосу сөздүн түз маанисинде да, каймана маанисинде да кайрадан жаралды. Улуу эпос эми өзүнүн экинчи өмүрү, түбөлүк өлбөс өмүрү, китептин өмүрү менен жашоо жолуна өттү. Ошентип бир мезгилде ооздон оозго өтүп, уруудан урууга гана белгилүү болгон зор эстетикалык окуя өзүнүн накта көркөмдүк наркына ээ болуп, дүйнөлүк маданияттын алтын казынасына түздөн түз келип кошулду. Тарыхый көз караш менен караганда, Манас эпосу башка эстетикалык өлчөмүнүн негизинде, башка талап, башка тарыхый турмуштук шартта жаралган.
Ага бүгүнкү күндүн адабиятынын көркөм жана идеялык максаттарын коюуга, ага бүгүнкү күндүн адабиятынын закон ченемдери менен мамиле жасоого болбойт. Ошондой болсо да эпос биздин күндөрдө жеткирген тарыхый чындыкты жана көркөм чындыкты бүгүнкү күндүн тили менен түшүнүктөрү менен түшүндүрүүгө жана аныктоого толук болот. Эмне үчүн кеп ушундай? Байыркы доордо дүйнөлүк маданияттын кербен жолунан алыста болчуду. Айрыкча тарыхый шарттар менен өзүнчө бир аймак менен чектелген кырдаалда жаралган бул эпос бизге эмнеси менен, кандай асыл заты менен баалуу? Ириде айтылуучу сөз мындай: эпостун эң негизги идеясы, анын бүгүнкү кан тамырын аралап өткөн идея адамзаттын жаралышынан бери адамды аздырып, тоздуруп, кубантып, сүйүнтүп, издентип, улам алдыңкы максаттарга умтултуп, адам чалыгып, чарчап баратканда ага канат байлап, күч берип, дем берип келген өлбөс, каарыбас идея. Эпостун бүткүл көркөмдүк түзүлүшү, пафосу эң негизги бир идеяны баштан аяк улап, өөрчүтүп, өнүктүрүп отурат. Ал эркиндик идеясы, көз каранды эместиктин идеясы. Манас эпосунун өлбөс өчпөстүгү, түбөлүктүүлүгү, дүйнөлүк баа жеткис маданий эстеликтердин катарынан орун алышы да дал ушул идеялык эстетикалык касиетине байланыштуу. Чыныңыз айтмасыз, бул макаласында айтылмагандай чын эле кыргыздын адымсактан бери келаткан эң негизги бир идеясы ушул эркиндик идеясы экендигине бүгүн да ынанып отурабыз. Мындагы эң маанилүү башкы маселе Манас эпосунун түпкү нукура идеясы миң жылдар бою ар түрдүү тоскоолдуктарга, кысымдарга учурагана карабастан өзүнүн наркын коротпой биздин улуу заманга жеткенинде бул эпостун майтарылгыс күчү. Манас эпосу бийик гуманизмге сугарылган эпос. Мындай деп айтыш бир караганда парадоксолдуу угулушу мүмкүн. Анткени эпос баштан аяк согуштук жүрүштөргө, чабуулдарга, кандуу кыргынга негизделген. Мындайынча жөнөкөйлөнтүп айтсак, Манастын бүт өмүрү согушта, чабуулдуда. Ал өзүнүн эң акыркы жүрүшүнө акылман аял Каныкейдин каршы болгонуна карабастан жөнөйт. Ушул жолку кыргында Манас өзү катуу жарадар болуп, ал ошондон ары казакталат, кырк чоросунан бүт айрылат. Манас эпосу ушундай финалына, жыйынтыгына карабастан бийик гуманизм идеясын бекемдеген, адамды сүйүү, адамды баалоо, коом турмушунун эң бийик имандык нормасы экенин бекемдеген дүйнөлүк гениалдуу эпостун катарына кирет. Эпосту жараткан элдин акылмандуулугу көркөм чыгарманын трагедиялык финалынан эле даана сезилип турат. Мындай кайталангыс финал улуу чыгармага гана мүнөздүү жана жарашыктуу. Манастын өлүмү жана кырк чоронун кырылышы айтып бүткүч трагедия. Азыркы тил менен айтканда Шекспирдин талантына шайкеш трагедия. Эгерде элдин баатыры журтун айтканына көнбөй, адилетсиз чабуулга аттанса, анда ал өзүнүн сүйүктүү каарманын да аябайт. Эпостун гуманисттик жыйынтыгы да мына ушунда. Илимий терминология менен айтканда, Манас эпосунун баатырлык эпосунун катарына кошушат. Бул чындыкка туура келет. Ошондой болсо да эпос караманча согуштук жүрүштөрдү гана баяндап, таңачалап чектелбейт. Эпос камтыган окуя турмуш өтө кеңири жана ар түрдүү. Ал кадимки тиричилик ырым-жырымдан баштап, адамдын эл, жер менен болгон татаал байланышына чейин сүрөттөйт. Аш, той, каада салт айтор адам турмушуна, тилегине, умтулуу максатына тиешелүү окуялардан сүрөттөлбөй калган эч нерсе жоктой. Башкасын айтпаганда деле көкөтөйдүн ашында сүрөттөлгөн каада салт эмне деген эстетикалык мааниге ээ. Дал ошол көркөмдүктүн күчүнөн улам байыркы турмуштук көрүнүштөр өзүнүн кадыресе этнографиялык калкагынан чыгып, адамдык адилеттүүлүктү, акылмандыкты даңазалаган терең философиялык жыйынтык болорго келет. Өзүңөр көрүп аткандай мына сүрөттөрдө чын эле бул сүрөттөрдүн баардыгын көрүп отуруп ошондон бир жыйынтык чыгарым келет да. Чын эле байыркы кыргыз Манас эпосу байыркы кыргыз рухунун туу чокусу экендигин ушул Манастын күмбөзү дагы могу жерде турган сүрөттөрдүн баардыгы далилдеп турган сейт. Ал эми ушулардын баардыгын дүйнөгө заң салган биздин таланттуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Эми бул кыргыз рухунун туу чокусу дегенди өзүңөр алып туруп ушу бул кайтынтып чыган болот. Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат деген Чыңгыз Айтматовдун публистикалык жыйнагынан таап окусаңар болот.